Республикалык жол коопсуздук кызматынын кызматкерлери менен биргеликте жол коопсуздук эрежелерин бузуунун алдын алуу максатында атайын рейдтик иш-чаралар өткөрүлдү. Рейдтик иш-чаранын алкагында төмөнкү окуялар орун алды. Үстүбүздөгү жылдын 4 айында эле Бишкек-Кара-Балта-Унаа жол тилкесинде 74 жол кырсыгы катталып, анда 12 адам каза болуп, 96 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Мына жыл башынан бери 4 ай ичинде 3192 бузуулар жөнүндө протокол түзүлгөн. Ушул учурдан пайдаланып элдерге, жарандарга кайрылып өтөт элем. Түнкүсүн өткөндө өзүлөрүнүн коопсуздугун сактап, жана ошондой эле айдоочулардын ар бирине суранып элек айыл ичинде ушу скоростной режимди сактап, өзүнүн элдин коопсуздугу үчүн ушу биздин правиланы сактап айдаса жол кырсыгы болбойт эле деп ойлойм. Разметка полоса жок. Эгер жол жүргүнчүлөр ошо полоса жоктугунан ар кандай жерлерден секирип, парапеттин үстүнө секирип чыгып, жашыл күйүп турат, жол жүргүнчү өтүү үчүн светофор. Бирок разметка жок. Жеке эле бул эле жерде эмес, айылдардын ичтеринде ошо 6-чакырымдан баштап 60-чакырымга чейин парапеттерден секирип чыгып, түнкү учурларда эч кандай видимость жок болуп калат айдоочуларга, көрүнбөгөн кесепеттен парапеттен секирип чыкканда ар жакта келаткан айдоочу көрбөгөн кесепеттен сүзүп алат. Аймактык кызматкерлер тарабынан рейд жүргүзүлүп, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Жол кырсыгынын, мыйзам бузуулардын көбөйүүсүндө автомектептердин сапатсыз билим берип жаткандыгы түрткү болгонун жана айдоочуларга сурамжылоо жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери улантылып жаткандыгын жол кыймылынын коопсуздук кызматынын кызматкери белгиледи. Акыркы 3 жыл аралыгында 163 жол кырсыгы катталып, 58 адамдын өмүрүн алып кеткен. Именно айдоочулук көрүп алыш үчүн 3 ай окудуңуз, бирок 3 айдын ичинде качкы 4-5 эле жолу салга катыштыңыз. Андан кийин праваны сизге жеңе койду. Айдоочулардан ушундай сурамжылоо иштери жүрүп жатат. Сураган учурда ушундай фактылар аныкталып атат. Себеби дегенде ушу автошколалардын жогорку деңгээлде окуу өткөрүлгөн кесепетинен айдоочулар жогорку деңгээлде правиланы билбегендиктен жол кырсыктары өсүп жатат. Мына бүгүнкү күндө бизде 40 автошкола бар Чүй областы боюнча. 40 автошколанын бүгүнкү күндө 6 автошколасы жабылууга берилди. Себеби дегенде өзүнүн тиешелүү деңгээлдеги нормалары жоктугуна байланыштуу автошколалар жабылды. Ал эми бул ак түстөгү Дайыгы үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусуна түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн соң мыйзам талабына ылайык протокол толтурулду. Сиздер көрүп турган кара түстөгү Hyundai үлгүсүндөгү автоунаа рейд учурунда токтотулуп, текшерүү учурунда тийиштүү документтери жанында жок болуп чыкты. Айдоочу дзюдо спорту боюнча машыктыруу экенин айтып, жоопкерчиликтен качууга айла издеп жатты. Бирок мыйзам баарына бирдей. Мындай учурда айып кагазы түзүлүп, унаа айып короосунан орун алат.
учурда жарыктын жоктугунан Бишкек Кара Балта унаа жолунда жол кырсыктарынын саны кескин өсүүдө. Центр Александровки, освещение жол. Пешеходный переход подземный, бүткөнүнө карабастан освещение жок, мусор. Бул подземный пешеходный переходдон өткөнгө өтө кооптуу караңгыда өткөнгө. Ошондуктан жөө жүргүнчүлөр жолдун үстүндө менен өтүүгө аргасыз болууда. Жолдордун баары тартылган, каналдардын баары коюлган. Однако азыркы күнгө чейин жол Учурда коюлган жер алдынан өтүүчү өткөлдөрдө жарык жок болгондуктан түнү эмес, күндүзү өтүүгө мүмкүн эмес экендигин кызматкерлер белгилешти. Ал эми бул күмүш түстөгү Hyundai үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу мас абалында деген шек менен инспекторлор токтоткон. Айдоочудан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан жакынкы наркология бөлүмүнө жеткирилди. Ал жактан спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталган соң жакынкы айып короосуна жеткирилип, өзүнө протокол толтурулду. Жогоруда аталган түшүндүрүү иштеринен сырткары рейд учурунда 10 мыйзам бузуу фактысы катталды. Унаалар айып короосунан орун алып, айдоочуларга тийиштүү административдик протокол толтурулду. Ал эми бул жашыл түстөгү Лада унаасын башкарып бара жаткан жаран мас абалында жөө жүргүнчүнү сүзүп, ис жашырып кеткен. Окуя кандай өнүккөнүн алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Болот да керексе болот. Сынташ айыл өкмөтүнө караштуу территориядан жаш өспүрүм 15 жашта баланы сүзүп, ордон качып кеткен. Анан бүгүн мынакей көчө түнчүндөн баштап түнөө иштеп атып, бүгүн мына буюрса 1,5 саат мурун ушул таап алып келип отурабыз. Көчө сүзгөндө мынакей ушул машиненин сыныктары, ушул обломкалар ушул жол кырсык болгон жерде калып калган. Бүгүн тапсак, мынакей башыда бала өз жаш өспүрүмүнүн 2 буту сынган, башы жарылган. Себеп мынакей лобовойго тийген да. Ошол себептен көчөгүнү жаш өспүрүм Токмок больницасына реанимациясына кабыл алынып, ушул жерден жатат дагы азыр. Аяка барып Шектүү делген унаанын айдоочусу мас абалында унаа башкарып бара жатып 15 жашар өспүрүмдү коюп кеткен. Кийинки күнү кармалып, мас абалын тастыктоо үчүн наркология бөлүмүнө жеткирилип, абалы аныкталган соң айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосуна токтотулду. Мындан аркы иштин чоо жайын тийиштүү органдар аныктайт. Проба положительная, рапопорта проба положительная, состояние опьянения. Больной пыл с 5 до 6.